Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Сокулукта газ баллондору бар фура күйүп, жалын кафеге өттү. Зеленский Орусия менен сүйлөшүүгө бир шарт менен даяр экенин жарыялады. Ак Босогодогу каналга жеңил унаа түшүп кетти. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Ак Босогодогу каналга жеңил унаа түшүп кетти. Бишкектеги Ак Босого жаңы конушундагы Чоңчу каналына жеңил унаа түшүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Кырсык бүгүн 2 февралда болгон окуя болгон жерге 4 куткаруучу барып, жеңил унааны суудан чыгарышкан. Бактыга жараша кырсыктан жабыркагандар катталган жок. Көкбөрү оюнунда улак жерге түшүп калып, оюнчулар аттын астында улак тартышкан. Көкбөрү оюнунда улак аттардын астында калды, соц тармактарда талкуу жаралды. Көкбөрү боюнча өткөн оюнчулардын биринде улак жерге түшүп калып, оюнчулар аны алуу үчүн аттардын астында күрөш жүргүзүштү. Окуянын видеосу социалдык тармактарга тарап, кызуу талкуу жаратты. Көпчүлүк көрүүчүлөр мындай учурлар оюн учурунда кадимки көрүнүш экенин белгилерсе, айрымдар коопсуздук маселесин көтөрүп, спортчулар менен аттардын ден соолугуна тынчсыздануусун билдиришти. Окуя кайсыл мелдеште жана кайсыл аймакта болгону тактала элек. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип, төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Зеленский Орусия менен сүйлөшүүгө бир шарт менен даяр экенин жарыялады. Украинанын президенти Владимир Зеленский америкалык кесиптеши Дональд Трамп менен жолугуусу керектигин, андан кийин гана Орусия менен сүйлөшүүгө өтүүгө болорун айтты. Бул тууралуу ал америкалык Associated Press агенттигине берген маегинде билдирди. Мен биринчи кезекте Трамп менен жолугушуу өткөрүшүбүз керек деп эсептейм жана бул маанилүү. Айтмакчы, муну бүт Европа каалайт. Америкалык лидер менен байланышкандан кийин гана биз Орусия менен сүйлөшүүлөрдүн кандайдыр бир форматына өтүшүбүз керек деген Зеленский. Анын айтымында ал сүйлөшүү үстөлүндө Украина, Орусия, АКШ жана Евробиримдикти көргүсү келет. Мен бул адилеттүү жана натыйжалуу болмок деп ойлойм. Бирок баары эмне менен аяктаарын билбейм деген ал. Мындан тышкары Зеленский Украина НАТОго кошулушу керектигин дагы бир жолу баса белгиледи. Анын айтымында Киевдин альянска кошулуусу Трамп үчүн чоң жеңиш болот. Анткени бул НАТОдо ким болушу керек экенин Орусия эмес, Кошмо Штаттары чечерин көрсөтө турганын кошумчалады. Зеленский эгер НАТО Украинаны өз альянсына кошсо, 800 000 украиналык солдатты аларын белгиледи. Сокулукта газ баллондору бар фура күйүп, жалын кафеге өттү. Бүгүн таң амал болжол менен саат 5-терде Сокулук районунун борборунда жүк ташуучуна өрттөнүп кетти. Күбөлөрдүн айтымында өрт учуруна жарылуулар болуп, жалын ушунчалык күчтүү болгондуктан эң жакын турган имаратта күйүп кеткен. Ал жерде ролл саткан кафе жайгашкан деп айтылууда. Учурда фуранын өрттөнүшүнүн себеби такталууда. Жабыркагандар боюнча маалымат жок. центр.